Атым Эртай Искаков. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы? Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, урматтуу Иман Нуров фракциясы, биздин мамлекеттик кызматкерлерибиз жана бул жака келген ата-энелер, жыйындын катышуучулары. Кыскача бир суроо бере алайын биринчи, андан кийин суроолорумду жана сунуштарымды берейин. Азизбек Маматович, Нурдөлөт Сатыбекович, азыр айтып кеттиңиз, горячая линия бар дейт. Ошо номерин 24 саат иштейби, ал многоканальныйбы? Бир суроо. Сизге Москвада, посольствода кыргыздарга жардам берген канча кызматкер иштейт? Санын айтып коесузбу? Анан мен сөзүмдү улантайын. Рахмат, сурооңуз жакшы суроо. 24 саат бою иштейт. Андан тышкары 6га чейин да биздин министрликке караштуу Центр трудоустройства граждан деген бар. Ошол жакта дагы отурушат кызматкерлер. 6га чейин дагы непосредственно отурушат. Бул 24 саат боюнча да иштейт өзүнчө. 1899. Мындан башка дагы бизде WhatsApp номерубуз да бар. Жанагы мигрант кежи деп сиз да айтып кеттиңиз. Мигрант кежи азыркы убакта иштейт, бирок сиз айтып аткан жана тревожный кнопка тилекке каршы жок экен. Сиздер убагында бергенбиз деп атпайсыздарбы? Но эгерде эме болсо карап кайра жандандырганга аракет кылып алганда. Экинчи суроо, Азизбек Маматович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Бүгүнкү күндө биздин Россия Федерациясындагы элчилигинин консулдук бөлүмүндө 19 кызматкер иштейт. Анын ичинде 3 юрист иштейт. Андан тышкары Екатеринбург шаарындагы башкы консулугунда 6 адам иштейт. Новосибирск шаарындагы башкы консулдугунда 5 адам иштейт. Андан тышкары биздин элчиликтин кеңселери бар. Бул Сургут шаарында, Красноярск шаарында, Иркутск шаарында, Владивосток шаарында, Сахалин шаарында, Якутск шаарларында. Бул кеңселерде 2 адам иштейт. Андан тышкары дагы белгилеп коеюн дедим эле, урматтуу депутаттар, урматтуу катышуучулар, биздин элчиликтин байланыш телефондорунан тышкары ыкчам телефон иштейт, горячая линия. Андан тышкары эгерде ал элчилик жооп бербеген болсо, биздин Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинде да горячая линия бар, ыкчам түрдө жооп беребиз. Эгерде фактылар болсо, ошол кайсыл убакта качан элчиликке кайрылганда жарандар жооп ала албай, же кандайдыр бир телефон көтөрбөгөн болсо, бизге ал фактыларды берсеңиздер, биз кызматтык иликтөө жүргүзүп жооп бергенге даярбыз. Демек, сиз айткандай 19 киши Москвада, жана дагы 4-5 шаарда 2 адам иштейт экен, баш аягы 30 киши. Эми алып көрсөк, Кыргызстанга акча салган, Кыргызстанды баккан, биздин Кыргызстандын ВВПсынан көбүрөөк акча алып келген бул биздин мигранттарыбыз. 1 миллион 100 миң кыргыз, Москвада. Эми ошол 1 миллион 100 кыргызды канча биздин мамлекеттик кызматкерлер көмөктөшөт, жардамдашат. Мындайча айтканда биздин 7 областтын 8-чи областы болот. Балким 8-чи област эмес, балким 3-чү, 4-чү. Талас, Ысык көл, Нарындан да чоң болот бою населениясы, туурабы? Эми ошол жактан 3 юрист атасыз, ошо 3 юристиңиз азыр мына биздин Россияда камакта жаткан 900дөн ашуун жараныбыздын ар бирөөнө бир күндөн кыдырып чыкса эле 3 юрист, күнүнө бирден эле ар бирөөнө бир эле жолу барганга мүмкүнчүлүк жетет экен да, бирок ал чоң да Россиячы. Эми ошол 1 миллион кыргызга 19 адам жетишеби? Суроо. Мына азыр биздин биякта губернатор бар, ар бир губернатордун ичинде канча деген кызматкерлери бар, юристтери бар, ар бир райондо акимдер бар, айыл өкмөттөр бар, туурабы? Канча деген кызматкерлер бизге жардам беришет бул жактачы Кыргызстанда. Ошол килейген бизди Кыргызстанды баккан жарандарыбызга менимче сунуш атайлап бир чоң отдел, балким президенттин астындабы, ачып ошол жака кой берсеңиздер. Мына горячая линия деп атасыздар, аны эч ким билбейт экен тилекке каршы. Жана ошол горячая линияны ошол 1 миллион кыргызга балким 10 адамбы, 20 адамбы атайын отургузуп туруп 24 саат бою түзмө-түз байланышып. Мына МВДнын замминистри отурат, сиз айтып атасыз, бизге арыз түшсө деп. Бирок арыз түшүш үчүн арыз барыш керек да ошол адам, туурабы? Аны камап кетсе кантип байланышат? Мына мен биздин бир инелерибиз кыргыз жараны Мухаммад деген аты 20 майдын ортосунда кармалды, майдын башында кармалды. 10 күн связьга чыккан жок ата-энеси менен. Ата-энеси биякта энеси уже жүрөгү токтоп, ыйлай берип, уже өлүп калайын деди. Эч ким билбейт каякта экен. Өлүппү же тирикпи депчи. Азыр мына отурат тигил жакта.
Эми ошол байланышты 10 күндөн кийин араң 10 күндөн кийин ага телефон беришти. Сиз айтып атасыз, кызматтык иликте жүрүп аны эгер кайсы кызматкер аны 24 сааттын ичинде байланыштырбай койсо жооп берет деп, аны жоопко ким тартат? Биздин Кыргызстанда турган МВД кызматкерлери, мисалы үчүн мыйзам бузса, алар да кызмат менен эч кандай неме тартпай кетиши мүмкүн. А Россияны айтпай эле коелу да. Тем более ал жакка биз эч кандай рычаг давление иймейм, турабы? Эчтеке кыла албайсыз да. Ошол жакта жүргөн 4 кызматкериңиз даже кийлигише албайт, жолугуша албайт деп атасыз анда. Эми менин сунушум атайын горячий линия ачып, ошол жака биздин кызмат жарандарыбыз кандай проблема болбосун, акчасы жокку, көчөдө калдыбы же камап кетти, эмне болбосун, 24 саат бою чалып байланыша тургандай телефон номери бир WhatsApp номер, өзүнүн фотосун жөнөтүп, геолокациясын жөнөтүп, же бирдемке жазып, фактыларын, фото, видеосун жөнөткөнгө ал дагы 24 саат иштеш керек. Жана ошондой эле 3 юрист эмес, балким ал жака 30 же балким 300 деп эле коеюн, жок дегенде 30-50 юрист атайын коюп бериңиздер. Ошол биздин жарандар камалып жаткандар 900 болсо, дагы майда чүйдө мыйзам бузуулар менен же административный правонарушение менен дагы бир кыйынчылыкты тарткан балким бир 900, балким 9000 жаран болушу мүмкүн. Турабы? Ошон үчүн келеген биздин областта канча мамлекет кызматкерлер болсо, ошончолук эмес, бирок ошого жакыныраак кылып, ошолордун көйгөйүн чече тургандай бир центр ачып бериңиздер. Балким президенттин астындабы. Туура Азизбек Маматович айтып атасыз. Биз идеалный эмес, биз жумуштары көп болуп калышы мүмкүн деп, бирок чын-чынына келгенде Москвадагы биздин посольство иштебейт, өтө начар иштейт. Анан сунушум бул жактан дагы МВДга сурообузке. Кыргызстандан чыгып аткан жарандарыбыз көп эле учурда билети алып, ошол эмеге аэропортко баргандан кийин же жүктөлүп алып границага жеткенден кийин ал жанагындай Кыргызстандан чыкпасын деген бир чектөө киргизип калат экен да. Ошол нерсени жарандар онлайн аркылуу же бир кыскача запрос кылып онлайн барып келип отурбай ушундай маалымат алса болобу? Кээ бирөө алименттин төлөгөндөр бар экен, кээ бирөө штраф төлөгөндө, кээ бирөө бир 3000 сом, 2000 сомдук үчүн жарандарды чектөө коюп коет экен. Ал ошол жака баргандан кийин по факту билип атат. Артка кайрылат экен да. Сурооңузга рахмат. Биздики ички иштер министрлиги чектөө койгону биздеги кылмыш иши боюнча коебуз. Жана алимент боюнча, карыздар боюнча биз койбойбуз аны. Штрафтар боюнча бар экен. Штрафтар боюнча сот аткаруучулар коет, биз койбойбуз аларды. Биз төгө кылмыш иши боюнча коебуз. Погран службага суроо берди аны. Биз төгө кылмыш иши боюнча кылмышкер издөөдө жүрсө, или башка кылмышка чектөө болсо, ушуну төгө коебуз. Анда ким жооп бере алат? Чет мамлекетке чыгып атканда жарандар ушундай чектөө бар жогун кантип биле алат? Мен уруксат берсеңиздер, Алмаз Абылбаев, жарандар чет мамлекетке жумушка орноштуруу борборунун директорунун орун басары. Чет мамлекетке чыгуу, кирүү боюнча Россия Федерацияга кара тизме боюнча мигрант чекит KG'де онлайн түрүндө текшергенге мүмкүнчүлүгү бар. Бул маалыматты биз Россиянын биздин өнүктөштөрдөн чек ара кызматы аркылуу алабыз. Бирок маалымат 1 айдан кийин келет да. Мисалы үчүн кара тизмеге бул айда кирген болсо, эмки айда россиялык өнүктөштөр бизге берет. Мисалы үчүн июнда кирген болсо, июлдун 26-сында бизге ал тизме түшөт колубузга. Ошол тизмени автоматтуу түрдө биздин мигрант чекит KG сайтына киргизебиз. Ошол жерден онлайн бекер биздин жарандар текшергенге мүмкүнчүлүгү бар. Бул функционал иштейт. Эгерде ишенбей физикалык жактан текшертем десе, Токтогул көчөсү 237 Бишкек шаарында биздин дарегибиз жайгашкан, Ош шаарында Ленин көчөсү 211де биздин борбордо бар, ошол жерге барып, өз алдынча дагы барып, түзмө-түз текшерткенге мүмкүнчүлүк бар. Сот аткаруучулар боюнча. Сот аткаруучулар штрафтын негизинде, алименттин негизинде чектөө коюп коет экен. Мен кошумчалап коеюнбу, мүмкүн болсо. Расмий түрдө онлайн маалымат алуу мүмкүн эмес. Бул өтө чоң көйгөй болуп жатат. Буну бир гана чек ара кызматынан Медероводо билесиздер, ошол жерге расмий түрдө барып арыз жазгандан кийин, эгер эртерээк берип калса жакшы, эртерээк бербесе 14 күн аралыгында маалымат берилет. Бул абдан чоң тоскоолдук болуп атат. Азыр бизге дагы абдан көп кишилер кайрылып жатат. Тилекке каршы сунушубузду бере элекпиз, анткени үчүн изилдөөлөр болуп атат. Анткени үчүн бул персоналдык маалыматтардын камтыган жагынан көйгөй бар экен. Бирок ошого карабастан чынында чыгып аткан элдер, жада калса мамлекеттик кызматкерлер өзүлөр
командировкага чыгып атканда 1 сом налог төлөнбөй калыптыр деген жүйө менен рейсинен алынып калган учур факты менен бизге кайрылган иш болду да. Ошон үчүн бул чында чоң көйгөй онлайн, бирок азыркы учурда маалымат иретинде айтып коеюн, андай платформа же болбосо маалымат берүүчү система жок. Азыр получается единый база жок экен да, кимге флажок коюлган, кимге чектөө киргизилген. База бар, бирок алы ачык жарандарга барыбызга мындай жеткиликтүү эмес. Буну ушу расмий түрдө барып кат жолдоп, андан кийин расмий жоголуш керек экен. Рахмат, сөзүмдү улантып кете берейин. Ушул эле нерсе мына бир горячий линия деп атасыздар, бирок ал толук кандуу иштей турган, жарандарга бардыкча жардам бере турган нерсени Москвага эле эмес, балким Турцияга дагы ачуу керек. Жана бул жакта жогорку кеңештин депутаттарына сизге да сунуч, Кыргыз Республикасына дагы ушундай бир Америкадагы мына жакында эле Өзбекстанда ушундай ачылыптыр. 911 деген линия сыяктуу бир номер менен бардык проблемасын чечсе, алар болсо ал жактан тиешелүү службаларга жооп берсе, жарандарга абдан жеңил болмок. Өзүнүн укук жагынан дагы жана өзүнүн маселесин чечкенге дагы. Рахмат.